Biz hem hazır Юпитер планетасына токтолсок. Юпитер планетасы бул биздин күн системадагы бул эң чоң планеталардын бири болуп эсептелет. Биз мурунда айттык, бул гигант планеталар. Ошо гигант планета ичинен дагы бул эң чоңу мына Юпитер планетасы. Юпитер планетасы бул күндөн ортосуна аралыкты алып көрсөк, күндөн 778 миллион километр алыстыкта, жайгашкан. Бул жердин массасынан өлчөм алсак, жердин массасынан салыштырсак, жердин массасынан 318 эсе чоң. 318 эсе чоң. Юпитер планетасы ошо гигант планеталар ичинен бизге эң жакын болуп эсептелет. Ошондон биз планетаны биздин асмандан да көрсөк болот. Мына могорки сүрөттөн мына көрүп турасыздар. Мисалы мына могу жерде карагыла, бул ай болсо, бул мынакей биздин уже эмебиз чолпон. Андан кийин мына могорки Юпитер планетасы. Эми бул планетабыз жайгашышы боюнча ала турган болсок, бул өзүнүн айлануу тегиздигине алсак, бул перпендикуляр тикбурс боюнча жайгашкан. Ошондуктан мына күндөн келген энергия мунун баардык түндүк түштүк уюлдарына бирдей тиет дагы, биздегидей жыл мезгилдери Юпитер планетасында болбойт. Эми булар түзүлүшүн алып көрсөк, түзүлүшү эми Юпитер планетасы мына могу сүрөттө көрүп тургандай, булардын түзүлүшү суутек менен гелийден. Түзүлүшү бул суутек анан дагы гелийден турат дагы. Биякта температура абдан төмөн болгондуктан, күндөн аз болгондуктан температура бул жерде минус 145 градуска чейин, 145 градус Цельсий. Ошондой суутек гелий бул газ абалында болсо дагы мына сыртында мынакей газ абалында болгон, баарын ал ядросуна жакындаган саат суюктук абалы өтөт дагы, ал эми могу ядросунда бул катуу абалында болуп калат. Эми бул Юпитер планетасы бул өзүнүн огунда тез айланат, жерге караганда бизде 24 саатта бир айланса, ал эми Юпитер болсо, Юпитерде айлануу огу же бир сутка бул жерде 9 саат 50 минутага барабар. 9 саат 50 минут. Ошондуктан бул планеталардын кичине кысылган түрдө болот дагы, могоркинде сызыктар пайда болуп калат. Тез айлангандыктан уже атмосферасы мына сырттан караганда могоркинде сызыктарды пайда кылат. Ошондо бияктан эми бул сүйрө дедик, Юпитердин планетасын алып көрсөк, бул уюлдук радиусу, бул экватордук радиусу болуп турган болсо, бул жерде мына алып көрсөк, эми өлчөмдөрүн алсак, бул жерде уюлдук радиусу 66.900 километр. 66.900 километр. Ал эми экватордук радиусу 71.400 километр. 400 километрге жетет. Эми бул жерден салыштырып көрсөк, бул жердин биздин мисалы жердин радиусу болгон 6400 километр болсо, 6400 километр салыштырсак, бул гигант экендиги билинип турат. Могу 71.400 километрден дагы бир нолду кошуп коелу. Так. Эми бул жерден атмосферасын алып көрсөк, атмосферасы бул жерде биякта тыгыз. Атмосфера негизинен атмосферасын алсак, атмосферабыз бул жерде метан, анан дагы биякта гелий бар экендиги аныкталган, мындан башка аммиактын бар экендиги аныкталган. Ошол температура төмөн болгондуктан бул жерде ошо булар булут түрүндө болуп, ошо газ абалында, конденсация абалына жакындап, анан моундай булуттарды пайда кылып көрүнүп турат. Эми бул жерде өлчөм абдан чоң болгондуктан, бул жерде эркин түшүүнүн ылдамдануусу, бул жерде секундасына 25 метр секунд квадратка барабар. Ал эми бизде жерде болсо, бул жакындаштырып 10 метр секунд квадрат. Бул жерден дагы биз байкап көрсөк болот, бул 2,5 эсе чоң. Ошондуктан бул жерде түзүлүш, массасы чоң болгондуктан такылуу күчү дагы бул жерде чоң экендигин биз байкайбыз. Эми ядродо алып көрсөк, бул жерде биякта дагы басым чоң. Бул жерде басымыбыз чоң. Басым бул жерде
басымыбыз 10'dun 11 darajасы паскалга чейин жетет. Жерде басымыбыз. Анан биякта эми үстүнкү ошо атмосферада кандай кубулуштар болуп турат? Бул жерде биз жердикиндей эле өтө кубаттуу куюмдар болуп турат. Куюмдар болгондо дагы мына атмосферада куюмдар болот дагы, булар 100.000 жылга чейин болот дагы, абдан күчтүү. Ошондо булардын тактар дагы пайда болуп турат ошо Юпитердин бетинде. Эми бул жерде дагы биз айта турган болсок, эми бир биякта жылыбыз, биякта абдан узун, бир жылыбыз бизде алганда мына куюм болот, бир жыл, биякта бир жылыбыз. Бизге салыштырганда 11,8 жылга барабар. Мына күндүн тегерегинде. Муну өзү байкап турасыздар, орбитасы абдан чоң, ошондо биз менен салыштырганда почти 12 жылга жетип, күндү бир толук айланат. Эми Юпитер планетасы, ошондой эле гигант планеталардан жер тигиндей айырмасы булар спутниктери көп. Мисалы бизде жерде бир эле спутниктер, ал эми Марста 2 болсо, Юпитер планетасында бул жерде спутнигин жазсак, спутниги азыркы ачылыш боюнча бул 16 спутниги бар. Мына мунун ичинде мына төртөө болсо 1610 жылы бул жерде Галилей ачкан. Галилей ачкан бул 4 спутнигин, алар бизге мына жакын Ио, алыстын жерден катарын жазсак, андан кийин Европа, андан кийин Ганимед, анан Каллисто. Мына ушундай 4 ири спутниктер бар. Бул эми эң эле бул жерде чоң өлчөм бул Ганимед болуп эсептелет. Мына муну алып көрсөк, мына буlarki, мисалы бул Ганимед спутниги, Юпитердин Ганимед спутниги. Бул болсо, бунун өлчөмүн алып көрө турган болсок, бул Меркурий планетасынан дагы чоң болуп эсептелет. Андан кийинки спутниги ошо бизде Европанын Каллисто. Эми мына Ио спутниги бизге жакын. Мына азыр учурда Ио спутнигинде бул жерде 7 вулкан атылып тургандыгы аныкталган. Мына бул жерде дагы ушундай вулкандар атылып турат. Мына 7 вулкан атылганы байкалган. Мына бизде ушу Юпитер планетабыз, ошо күн системасындагы эң чоң планета айттык. Бул ошо биз мурда айтып кеткенбиз, козголуштарды мына ушул планета пайда кылып турат. Эгерде ушул планетанын жанынан мисалы астероиддер же кометалар өтө турган болсо, бул өзүнүн ошо тартылуу күчү чоң болгондуктан бул анын ылдамдыктарын азайтып же көбөйтүп коюшу мүмкүн. Булар биз айттык козголуштар деп. Мына ушу күндүн кийинки мына чоң болгондуктан, өлчөмү чоң, ошондуктан ушу Юпитер планетасы ушундай асмандагы телого өзүнүн таасирин тийгизет.